Мындай болот да жигиттер, азыр бу жерде митингге чыкпагана 1000 сомго алданма деген. Бу жерде жалаң патриот балдар топтолуп атат. Кыргызстан керек бизге, урпактарга керек деген балдар топтолуп отурат бу жердечи. Анан эч кандай интерес жок. Мисалы үчүн айтканда, Адахан Мадымаров эмне кылып атат? Импочтиктерди полный камаш керек, Кыргызстанда тынчтык керекпи же керек жокпу? Биз Садыр Байке менен Камчаканы биз ушу Кыргызстанды оңойт деп алып келдик. Аркасында калың эл турат. Кыргызстандын 7 областынын жаштары, спортсмендери турат, палвандары турат. Ушинтип биз өйрөбүзбү? Же Адахандын айтканын угуп, пайдасы жок тулпардан сүтүн берген уй жакшы дейт. Бизге ал тулпардын эмне кереги бар? Азыр жигиттер, биз намыскөй болушубуз керек. Кыргыздын жигиттерине айтып коеюн. Биз намыскөй болушубуз керек. Биз любой жерге барышыбыз керек. Азыр жакшы адамдар келди бийликке, ушуларды колдошубуз керек. Илгери ата бабаларыбыздын айткан сөздөрү бар, жакшы адамдын кадырын жакын билбейт, жат билет, басма айылдын кыскасын тарткан билбейт, ат билет дейт. Мындай адамдарды колдобосок, биз колдобосок, Кыргызстан мага керек. Нерде турган жаштарга керек, нерде отурган апаларга керек. Кыргызстан кимге керек? Орустарга кереги жок, тажиктерге, өзбектерге кереги жок. Өзбекстанда жашаган. Мекен бизге керек. Бизге окшогон балдар чыгыш керек. Ар дайым. Ок болсо окко барыш керек. Потому что бизди коргошубуз керек Кыргызстанды. Бизден мемлекетин коргобойт. Ким келип калмагын коргоп береби? Муну азыр Кыргызстанда тынчтык болсун. Ички саясат күчөп кетти. Жигиттер, мерде Кыргыздын жигиттери турат. Любой жерге барат. Надо будет Кыргызстан келечеги үчүн. Бизге Алла Таала берген сонун жерлерди, тоолорду, токойлорду, булактарды берген. Ошолорду бизге берди. Биз сактап калышыбыз керек. Алла Таала болду берди, муну сактап берем дебейт. Бузукуларды жок кылыш керек. Любой айылдарда, өрөөндөрдө, райондордо айтып атат. Адахан мынтип атат, Адахан антип атат. Ошондой бузукулардын өчүрүш керек сразу на место. На место ачыш керек, Кыргызстандын келечегине балта чап атасың деп. Биз Кыргызстанга не кызмат кылдың десе, биз туура саясатты колдосок, туура адамдарды ээрчисек, ошондо Кыргызстанга кошкон салымыбыз болот. Авалар, жигиттер, мен ушун үчүн айтып атам. Мисалы үчүн, ушул жерде патриот балдар Кыргызстанда өтө көп, 7 областачы. Ошондой балдар биригишибиз керек. Мына Садыр Байкени чыгарганда эми айтканбыз биз, ушу Садыр Байкени көздүн карагындай сактап калайлы. Кыргызстанга бир баланы берди. Ушу баланы колдоп калайлы. Ушу баланын аркасынан ээрчийли. Ушу Кыргызстанды келечегин өндүктүрөт деп. Анан кийин бирдеке болсо эле ички саясатты күчөп атат. Ички саясатты булар душмандары болот. Ички саясат кылып аткан адамдар. Баткенде канча адам окко учту. Мен кече күнү Лейлекке барып келдим ошол жерде. Канча үйлөр күйдү. Мисалы үчүнчү, ошо элди сыйлабай ички саясатты күчөтүп атат. Көрдүңөрбү? Адамдын сылабы жерден кармап туруп. Биз ошого кайдыгер карап атабыз, жигиттер. Биз кайдыгер эч качан карабашыбыз керек. Бизди апаларыбыз уул менен төрөгөн, Кайдыгер карабай доказа барышыбыз керек. Эртең Кыргызстан бирөөгө бөлөк жака бөлүнүп кете турган болсо, 2-3гө бөлүнүп кете турган болсо, эмне пайдасы бар? Коюңун эмне кереги бар? Байлыгың кимге кереги бар? Кыргызстан келечеги жок болсо, кимге кереги бар? Ким үчүн багып атасың? Атты, машинаны ким үчүн багып атасың? Садыр Байке менен Камчаканы колдойлу. Колдойбузбу? Колдойбузбу? Муну импочтиктерди жок кылыш керек. Биздин органдар каякта жүрөт? Эмне кылып атат? СМнын балдары эмне кылып атат? Бир тоогурдаганды камайсыңар, Муну импочтиктерди жок кылгыла, Кыргызстандын бузукуларын. Кыргызстанга кыянаттык кылып аткандарды жок кылыш керек, түп тамыры менен. Ошондо гана Кыргызстан өнүгөт. Алга жигиттер, алга биз доказа барабыз. Токтоткула бул нерсени. Жигиттер молодец. Рахмат. Барбайсыңбы, бери кармап турасың. Келin aksakalsın, şilop kalsın. Assalomu alaykum, hurmatli bugungi shu yoshlar Kırgızistan'ın en yaxshi yigitleri, biz sizlarga